Ысыкөл райондук администрациясынын жана райондук эмгек социалдык өнүгүү жана миграция башкармалыгынын колдоосу менен пробация бөлүмүндө каттоодо турган кардарлардын 3 айлык кесиптик окуу курсун ийгиликтүү бүтүргөндүгүнө байланыштуу сертификаттар тапшырылды. Программа пробацияда каттоодо турган жарандарды эмгек чөйрөсүнө интеграциялоо жана социалдык укуктук реабилитациялоо максатында ишке ашырылды. Ысыкөл району боюнча пробация бөлүмүндө кылмыш жаза кодекси менен 112, укук бузуу кодекси менен 135 кардар каттоодо турат. Алардын ичинен 125 эркек, 10 аял. Каттоодо турган кардарлар жеке программалар боюнча бааланган жана жумушу жокторго социалдык укуктук жардам көрсөтүлгөн. Бул багытта 7 кардар Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейде 3 разряддагы электр жана газ менен иширетүү боюнча 3 айлык окуу курсунан өтүштү. Окуутунун жүрүшүндө кардарлар теориялык жана практикалык даярдыктан өтүп, кесиптик ишмердүүлүктүн негиздерин, коопсуздук техникасынын эрежелерин жана иш сапатынын стандарттарын өздөштүрүштү. Бүтүрүүчүлөргө курстан өткөндүгү тууралуу сертификаттар тапшырылып, аларды эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү кылуу жана социалдык адаптациясын камсыздоо багытындагы иштер улантылат. Бүгүнкү күнү ийгиликтүү аяктап, ошол сертификатты тапшырдык. Жалпы Ысыкөл райондук пробация бөлүмүндө 135 кардар турат, анын ичинен 125 эркек, 10 аял. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин негизинде 112 кардар турат, укук бузуулар кодекси жөнүндө, мыйзам кодекси боюнча 23 кардар каттоодо турат. Бүгүнкү күнү ошо ар бир кардардын социалдык алабалын текшерип, жыйынтыгынын негизинде 7 кардарыбыз соц өнүктүрүү башкармалыгы менен биргеликте окууну аяктады. Биздин башкармалык тарабынан пробацияда турган кардарларыбызды, 7 жараныбызды номер 42 кесиптик лицей менен акысыз электрогазосварщик курсун окутуп, бүгүнкү күндө ийгиликтүү аяктап сертификаттарын тапшырдык. Ар дайым биз пробация бөлүмү менен тыгыз иштешип, иш алып барып келебиз.